Мен Сабина Умар, ырчымын, 18 жаштамын, Токмок шаарынан. Эстрада стилинде, көбүнчө эстрадный ырларда. Музыкалык жок, быйыл тапшырам музыкальныйга. Мыкты болуш үчүн биринчиден адамгерчилик деп ойлойм. Анан кийин баары жеңет. Пока профессиональный ырчы эмеспиз, ошондуктан жакшы билбейт экенмин. Ырды угуучулар жан дүйнөсү менен кабыл алып угуп баштагандан кийин ошондо хит болот го деп ойлойм. Каждый второй рождается певцом деп айтса болот. Аны билбейт экенмин. Ооба иштешем. Тимур Салиев деген обончу, акын, жакшы известный байкебиз. Көпчүлүк ырчылардын сөздөрүн жазып келет. Образды өзүбүз эле апам экөөбүз. Джентльмендин сөзү Тимур Салиев продюсериме таандык, жана обону деген Адилет Үмүтбеков байкебизге таандык. Эртең менен турганда жарым сааттай бакырып ырдайбыз. Ырчылыкта уялбай эле ырдаган деп ойлойм, анткени азыр көбүнчөлөр уялып көп иштерди кыла албайт, антип биз ырчылар деген уже всегда хоть землетрясение, хоть что, все равно стоим и поем. Жок. Музыкальный жактан эле кетет го деп ойлойм. Музыкага жакын болот го деп ойлойм. Хоббиге жакыныраак го дейм. Хоббиге жакыныраак. Азыр деген көп деле кыйынчылык жок. Ата эне поддержка берип турганда кыйынчылык көп деле жок болот экен. Ырчылыктан тышкары актриса болгум келет деп ойлойм. Актрисага жакыныраакмын, ойноп ролдордон ушундай деп ойлойм. Шоу-бизге Кудайым буйруса деген азыр клип Джентльменди тартып өттүк. Жакын арада экинчи ырды дагы жазып баштайбыз. Ошондо жаңы стилде, кичине жаңы ырда, жаңы стиль менен алып чыкканга аракет кылабыз. Больше рэп го деп ойлойм. Кичине молодежьго жакыныраак деп айтсам да болот, туура молодежный ырларга жакыныраак болот го деп ойлойм. Кыргызстанда көп деле өзгөрткүм келбейт, анын үчүн депутаттар бар го деп ойлойм. Өзгөрткөнгө. Гүлнур Сатылганова эжекебиз аябай сила, күч берет, чын айтканда. Бүт выступлениесин караганда аябай яркий голос, яркая внешность. Ошо Гүлнур Сатылганова, Динара Кулова эжекебиз дагы аябай жакшы. Ошо эжекелерибиз менен сила алып турабыз, ырларын угуп. Өнүгүп жатат деп ойлоймун. Жакшы өнүгүп, кичине уже Азияда кичине чыгып астыга чыгып баратабыз го деп ойлодум. Билбейт экенмин. Даже не знаю, как ответить. Ошондой болот, анткени ыр деген жан дүйнөгө ырдаганда адам ыр кандай болуп чыкса, ошунчалык жан дүйнөсү менен ырдалган болуп эсептелет. Аткаруучумун, бирок айтып кеткендей эле Кудайым буйруса экинчи ырымды кичине өзүм дагы кошуп коеюн деп ойлоп жатам. Биз каждый стилде ырдап көрдүк, рэп кичине рэп жакка жакыныраакты эми ырдап көрөйүн деп чечтик, ошондуктан көрөбүз чыкканда. Апам. Максатым деген тайтам комузчу болчу кичи кезимде. Ал деген мени чоң сахнадан көрчү экен кичи кезинен. Андан кийин чоң сахнада ырдап, мен өзүмдүн фанаттарым болсо экен деп кичине элдерге өзүмдүн ырларымды тартуулап келгим келет. Ошол максат го деп ойлойм. Ооба. Анда Джентльмен деген ырымдын бир куплетин ырдап берейин, Сага
сезимдер учат ага, сен да мага арнай бересиң сүйүүмдү мага. Кайра жагымдуу жылмайганда, кыялымда жашайм сүйүү багында. Ай джентльмен, сөздөрүң сонун келишкен, күтөмүн сүй жолунда. Тарынам эгер кечиксең, жаңылбайм таза сезимден. Жандайын эми сени мен, жүрөктө жагыз джентльмен. Пиар өзүмдү мен угуучуларым менен пиар кылып мен ырларымды укпаса эле, а так өзүмдү каждому трудно угодить деген. Кичине коркунуч бар болот экен, анткени кичине жаман сөздөр жазылып калганда болот экен да башында. Бирок көнөбүз го деп ойлойм.